Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum urmatlı bir tuğanlar. Bugün biz bu sabahımızda Iyik Kur'an-ı Kerim'deki Iyik Kur'an-ı Kerim'din jürögü dep atalgan Yasin sürösünün ötö çoң faziletleri, berekeleri turasında aytıp ötöbüz. Hazrat Ali bin Abi Talib radıyallahu anhu aytat: Bir jolu süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem maga aytты: Ey Ali, Yasin sürösün okup жүрgүнүң. Antkeni Yasin sürösündө 10 türdүү bereke var. Eң birinci bereke, urmаттуу bir tuğan, эгерде ач калган, курсагы ачкан адам Yasin sürösүн окуй турган болсо, Аллахтын өкүмү менен анын курсагы тоюп калат. Эгерде чаңкаган адам Yasin sürösүн окуй турган болсо, анын чаңкоосу канат. Үчүнчүсү болсо, эгерде кийими жок адам окуй турган болсо, Allah Taala'ga kiyim berет. Yasin sürösünün 4-cü berekesi, эгерде үйлөнө албай жүргөн адам окуй турган болсо, Allah Taala'ga үйлөнүүнү жеңил кылат. 5-ci fazileти болсо, эгерде корккон, жүрөгүндө тынчсыздануу болгон адам окуй турган болсо, Allah анын жүрөгүнө амандык, тынчтык берет. Yasin sürösünün 6-cı berekesi, эгерде туткунга түшүп калган адам окуй турган болсо, ал туткундан бошонуп кетет. Урматтуу bir туган, Yasin sürösүнүн 7-ci berekesi, эгерде мусафир адам аны окуй турган болсо, Allah анын сапарын байсалдуу кылып берет. Ал эми Yasin sürösүнүн 8-ci фазилети, карыздар адам Yasin sürösүн окуй турган болсо, Allah аны карызынан куткарат. Yasin sürösүнүн 9-cу berekesi, кайсыл бир жоголгон нерсеге аны окуй турган болсо, ошол жоголгон нерсесин табат. Ал эми Yasin sürösünün 10-cu berekesi, төрөттөн кыйналып жаткан аялдын алдында бул сүрө окула турган болсо, анын төрөтү жеңил болот. Ошондой эле Тобарани китебинде Анас радıyallahu anhuдан bir hadis келет. Ал айтат: Кимде ким ар түнү кечинде Yasin сүрөнү окуп жүрүүнү өзүнө адат кылып ала турган болсо, жана түндөрдүн кайсыл бир түнүндө ал каза боло турган болсо, ал адам шейиттердин катарына кошулат. Аллах Таала бардыгыбызга мына бул Yasin сүрөсүн окуп, андагы берекелерге, фазилеттерге жетүүгө мүмкүнчүлүк берсин.